Ошол маалда жаны чыкканда ошол абалда денеси катып кетет. Ошол себептен денеси каткан абалда каяктык экени көрүнүп турат. Алла бизди кечирчи Алла, кайра бизди кайтарчы Алла. Тууган уруктары турат, бирок сен жуу, мен жуу болуп жууганга да колу барбай атат. Себеби эмнеге? Баардык мактоолор Аллах Таала болсун. Аллах Таала өтө мээримдүү, өтө ырайымдуу, кечиримдүү, боорукер, берешен зат. Аллах Таалам баардыгыбызга ушундай бир чоң неаматты, ушундай бир жакшы күндөрдү насип кылып турат, урматтуу жамаат. Жана ушул күндөр өтүп жатат, жалпы эле адам баласынын жашоосу өтүп жатат. Ошондуктан өтүп жаткан убакытларына көңүл коюп, жакшы амалдарды кылып калып, Аллахты кубанткан абалда өтүү биздин милдет экен туугандар. Адам баласына эң керектүү бул убакыт экен туугандар. Ошондуктан ушул убактыбызды кандай өткөрсөк, кандай амалдарды кылсак Аллага жагат, адамдарга жагат. Ошонтон урматтуу туугандар, караңыздар. Адам баласынын кечеги өткөн күнү бар экен, ал болсо тарых. Кечеги өтүп кетти, аны кайтарып келе албайбыз. Ал болсо тарых бойдон калып кетти. Ал эми эртеңки күнүбүздү аны билбейбиз. Ал эртеңки күн келечек. Кандай болоорун билбейбиз. Адам баласы план кылат. Мен ушундай өткөрсөм, ушундай нерселерди кылсам дейбиз. Бирок ал балким болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан кечеги өтүп кеткен иштерибиз тарых бойдон калды. Кандай жакшы амалдарды кылдык, Аллахтын алдында сооп бойдон кетти. Туура эмес иш кылып калган болсок, алар дагы кетти. Бирок ал күн бизге тарых болуп калып калды. Бирок эртеңки күнүбүз адам ушундай жакшы пландарды түзөбүз. Бирок балким билбейбиз. Адам баласы көптөгөн пландарды түзөт экенбиз. Бирок ал пландар балким башкача болуп кетиши мүмкүн. Биз билбейбиз. Адам баласы uzun үмүт менен жашайт экен. Бирок биз билбейбиз, балким 20 жылдык пландарды түзүп койгонбуз. Балким биздин кепинебиз базарда келип сатылып турат, урматтуу туугандар. Адам баласы ушундай экен. Көп жакшы ойлорду, жакшы максаттарды, жакшы тилектерди кылат экенбиз, бирок билбейт экенбиз. Эртең эмне болуп кетерибизди туугандар. Ошондуктан хадистин мазмунунда келет: "Игтаним хомсан кобла хомсин." 5 нерседен алдын кадырын билгин депчи. Ошонун бириси өлүмгө чейин өмүрүңдүн кадырын билгин. Азыр учурда биз жашап жатабыз туугандар. Эртеңки күнүбүз кандай экенин билбейбиз. Ошондуктан азыр Аллах Таала бизге өмүр берип жатат, жашоо берип жатат. Ушул амалдарыбызды жакшы өткөрүп кала турган болсок, Аллахтын алдында бир жакшы амалдар менен периштелер жазып коет экен да туугандар. Пайгамбарыбыз айтты: "Эң акылдуу адам өлүмгө чейин өлүмгө даярданган адам" деди. Биз ойлойбуз, бул окууну бүтүп алсак, палан түкүн ишти кылып алсак, кабырга чейин кабырга даярданып калган адамды пайгамбарыбыз эң акылдуу адам деп айтты да. Ошонтон урматтуу туугандар, биз билбейт экенбиз. Эртең кандай болуп калат, келечекте кандай күндөр өтөт. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул убактыбызды Алла берип жаткан неаматтарды эң туура пайдаланып, жакшы амалдар менен өткөрө турган болсок, биз дүйнөдө дагы ахиретте да түбөлүктүү бактылуу болот экенбиз да. Ошондуктан бир аалым киши кабырда эл менен чогуу бир адамды көмүп жаткан маалда элдерге суроо узаткан экен: "Эй урматтуу туугандар, эл журт, ушул биз кабырга берип жаткан адам азыр кабырга келди. Бир дагы жолу субханалла дей албайт, бир дагы жолу Аллаху акбар деп зикир кыла албайт. Эгерде ушул биз жерге берип жаткан адамга Аллах Таала кайра өмүр берсе, эмне иш менен алек болмок эле? Соода сатык кылмак беле? Бизнес кылмак беле? Же болбосо дүйнө топтомок беле? Кандай иш кылмак эле? Силер кандай деп ойлойсуңар?" деп элге кайрылды да. Ошондо элдер жооп беришти: "Эй молдоке, бул биз жерге берип жаткан адам жаны чыкты. Буга кайра мүмкүнчүлүк болбойт. Кайра бул дүйнөгө келгенге бул адамга мүмкүнчүлүк болбойт. Мейли, эми кайра Аллах Таала кадыр зат. Өмүр берип койсо, кайра өлгөнгө чейин кандай амал менен алек болмок эле" дегенде, элдер ушундайча жооп берди: "Молдоке, эгерде буга Аллах Таала кайра өмүр бергенде,
кайра өлгөнгө чейин, ушул кабырга келип түшкөнгө чейин бир гана жакшы амалдар менен алек болмок эле. Себеби бул азыр аттен кылып жатат. Я Алла, мени кайтарчы, я Алла. Бир аз убакыт болсо дагы чекемди сеждеге коюп калайын. Аз болсо дагы садака берип калайын. Жакшы амалдар менен алек болуп калайын, я Алла. Кайра мени бир жалган дүйнөгө бир аз убакытка бир жөнөтчү, я Алла. Деп адам аттен кылып жатат. Кайра тирилип келип калса, өлгөнгө чейин бир гана жакшы амалдар менен алек болмок эле деп жооп беришкенде, анда аалым киши эмне деди? Анда биз тирүүбүз го деди. Биз тирүүбүз го азыр. Алла бизге жашоо берип жатат. Өмүр берип жатат. Эми биз дагы анда өлүмгө чейин даярданып калбайлыбы деп кайра өздөрүнүн берген жообуна кайра суроо берди да туугандар. Ошондой экен. Аллах Таалам бизге өмүр берип жатат азыр. Ушул өмүрүбүздү эң жакшы өткөрө турган болсок, андан кийин кабырга барганда жашообуз жеңил болот. Кабырдагы биздин небиз, кабырдагы кичинекей биздин үйүбүз бейиштин бир бакчасы болот. Кээде ушундай деп калабыз: мен паланчанын үйүнө барганда деги эле бирөөнүн үйүндө жата албайм. Өзүнүн үйүмдө жатпасам башка жерде жата албайм деп айтабыз го. Эми эртең кабырга барганда кандай болобуз? Кабырда ал жерде бирөөнүн үйүндө эшик бар, бирөөнүн үйүндө терезе бар. Бирөөнүн үйүндө барганда жата албайбыз. Эптеп бир түн түнөп эптеп кайра кайтып келем. Өзүмдүн үйүмө келгенде ушундай жырга буктайм. Бирок эртең түбөлүктүү башка бир жерге кетебиз туугандар. Ал жердин эшиги дагы, терезеси дагы, качып кете турган бир эч кандай бир тешиги жок туугандар. Ал жерде түбөлүктүү жатабыз. Бүгүнкү күндө биз ушул үйүбүздү ушунчалык бир эбро кылып, ушунчалык бир жасаганды аракет кылып жатабыз. Андан көрө биз кабырыбызды эбро кылбайлыбы? Кабырыбызды ушундай бир гүлдөтпөйлүбү? Себеби ошол жерде биз кыяматка чейин жатабыз. Ошо урматтуу туугандар, биз жакшы амалдарды кылып калайлы. Өлүм келгенге чейин бир аксакал адам бир жакшы көчөттөрдү эгип, көчөттөрдү отургузуп жаткан экен. Аксакалдын жанынан өтүп бара жаткан жаш жигиттер, жаш балдар карап, аксакалды карап бир таң калышты да. Себеби ал аксакалдын жашы 85ке чыгып калган эле. Чоң ата, ушул сиз тигип жаткан, эгип жаткан көчөттөрдүн мөмөсүн жегенге үлгүрөм деген сизде үмүт барбы, аксакал деп чоң атасына суроо беришти. Дегенде аксакал адам эмне кылды? Жаш жигиттерге ушундайча бир жооп берди. Мурунку бизден алдыңкы аксакалдар, бизден алдыңкы биздин чоң аталарыбыз эгип кеткен, тигип кеткен бак дарактын мөмөсүн биз жеп чоңойдук. Эми биз дагы эгип коелу аксакалдар, бизден кийинки балдарыбыз, неберелерибиз жеп чоңойсун деп жооп берген экен да. Ошондуктан бизде сөз бар го, атадан балага мал калганча тал калсын депчи. Себеби эмнеге? Ал аксакалыбыз дагы жакшы ойдо, жакшы ниетте. Аллага сүйкүмдүү бир амалдарды кылып калышка Аллахтан баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Бир аалым киши базарларды, үйлөрдү кыдырып жүргөн экен туугандар. Барып адамдарга жалынып, жалбарып, ушунчалык бир нерселерди айтып эле, жалынып эле, суранып эле бир нерселерди кылып жүргөнүн падыша байкап калды. Себеби падышалар жөнөкөй жупуну кийинип алып, элдердин акыбалын байкап, элдер кандай жашап жатат болду экен, мен тууралуу кандай сөздөрдү сүйлөп жатат болду экен, деги эле элдин жашоосу кандай болду экен карапайым калктын деп элдерди аралап жүрчү эле. Ошентип адаттагыдай элдерди аралап, базарларды, үйлөрдү кыдырып жүргөнүн падыша байкап, жанына барып, эмне кылып жүрөсүң молдоке? Элдердин тынчын алып, базарларды аралап, үйлөрдү кыдырып, эмне кылып жүрөсүң, эмне иш менен алек болуп жүрөсүң деп суроо бергенде, баягы аалым киши дагы өтө бир зирек, өтө бир зээндүү аалым киши эле падыша экенин байкап койду дагы: Падышам, мен Аллах менен адамдардын ортосун эптеп бир байланыштырып калганга аракет кылып жүрөм. Падыша түшүнбөй калды. Кандайча? Дегенде аалым киши жооп берди: азыр учурда Аллах Таала макул деп жатат. Ушул адамдар келсин, дуа кылсын, дуаларын кабыл кылайын. Ибадат кылсын, ибадаттарын кабыл кылайын. Кечирим сурасын, кечиримдерин менен кабыл кылып кечирейин деп Аллах Таала макул болуп жатат ар бир нерсесине. Бирок ушул адамдар макул болбой жатат. Мен ишим бар эле, менин палан түкүнүм бар эле деп адамдар такыр моюн сунбай жатат. Ошондуктан мен адамдарга жалдырап ушундай бир суранып жүрөм. Адамдар жүргүлөчү, мечитке барайлычы,
Аллахтын үйүнө барайлычы, Аллахка тоң моюндук кылбастан моюн сунайлычы деп адамдарга жалдырап суранып жүрөм. Адамдар макул болбой жатат, бирок Аллах макул деп жатат деп падышага ушундайча жооп берди. Падыша макул, ишиң жакшы экен, ишиң илгери болсун, береке берсин деп атын бастырган бойдон кетип калды бир канча шериктери менен. Ошол эле падыша бир канча жылдар өттү, айлар өттү, күндөр өттү, дагы адатта элди аралап кыдырып жүрүп, кокустан эми базар эмес, мазарды аралап бара жатат эле. Жолу бир мазарга туш келип калды. Мүрзө кабырстанды аралап кетип бара жатып, дагы көрүп калды, баягы аалым кишини, молдокени көрүп калды. Эмне кылып жүрөсүң бул жакта я молдоке деп суроо бергенде, ал аалым киши ушундайча жооп берди, баягы берген жообун дагы берди. Аллах менен адамдардын ортосун байланыштырып, элдештирип жүрөм деди. Билесизби, мурун айтканда Аллах макул деп жатат эле. Элдер макул эмес. Болбой жатты эле. Мен ишимден калып кетем, жумушумдан калып кетем, жаштыктан калып кетем деп адамдар болбой жатты эле. Эми кандайча болду деп падыша суроо берсе, эми тескерисинче болуп жатат деп жооп берди. Кандайча? Эми Алла макул болбой жатат. Мен адам баласына 60-70 жыл өмүр бердим. Ушул өмүрдү туура эмес пайдаланып, өмүрүн текке коротуп жөнөтүп кетти. Текке коротуп койду өмүрүн. Эми буларга убакыт берилбейт, кайра өмүр берилбейт деп Аллах Таалам бир берди өмүрдү, кайра өмүр бербейт экен Алла. Ал эми ушул адамдар чыңгырып, бакырып, кыйкырып, кабырдын баардыгын ушунчалык эмне кылып атат, чыңгырып, кыйкырып, кабырдын астында элдер ушунчалык чыңгырып, кыйкырып жатышат. Алла, бизди кечирчи Алла, кайра бизди кайтарчы Алла. Бир аз убакыт болсо да жакшы амалдарды кылып келейин деп, эми тескерисинче мурун Алла макул болуп, адамдар макул эмес эле. Эми бир канча жылдардан кийин ошол адамдар кабырга түшкөндөн кийин, кабырга киргенден кийин тескерисинче болуп калды. Алла макул болбой жатат. Адамдар чыңгырып, кыйкырып, бакырып, ыйлап, аттын кылып жатат. Алла, бизге өмүр берчи Алла. Барып бир жакшы амалдарды кылып калайлы деп адамдар эмне кылып жатат деди. Ушунчалык аттын кылып жатат деди туугандар. Ошондуктан урматтуу туугандар, Аллах Таалам бизге өмүр берип жатат. Бизге жакшы жашоо берип жатат. Ушул күндөрдө биз жакшы амал кылып кала турган болсок, Аллахтын алдында бул эмне болот экен? Жакшы амалдар болуп, урматтуу туугандар, жазылып калат экен. Ошондой эле урматтуу туугандар, карылыктан мурда жаштыгыңдын кадырын бил дейт. Себеби Аллах Таалам кыямат күнү жаштыктан дагы бир эмне кылат экен? Суроо узатат экен. Себеби бул жаштык дагы эмне экен? Бул чоң неамат экен да туугандар. Себеби Аллах Таалам жаштыгыңды каякта өткөрдүң, эмне кылып өткөрдүң деп сурайт экен. Ошондуктан биз жаштыгыбыздагы, ошондуктан аалымдар айтат, жаштыкта барып калайлы, кайсыл жака? Ажылыкка барып калайлы, Алла жолуна чыгып калайлы. Жаштык дагы бул эмне экен? Жаштык да бир чоң неамат экен туугандар. Бир Бахлул деген олия жолдо кетип бара жатса, жолдо жаш балдар ойноп жаткан экен. Ал жаш балдар ойноп жатса, анын жанында, ошол эле балдардын жанында бир жаш бала ойнобостон тескерисинче зикир кылып, караса намаз окуп, бир жакшы амалдар малек болуп жаткан экен. Ошол баланы көздөй басып келип, "Эй балам, сен эмнеге ойнобой жатасың өзүң досторуң менен?" десе, бала ушундайча жооп берди: "Аллах Таалам бизди оюн үчүн жараткан жок" деп жооп берди. Таң калды буга. Олия киши таң калып, кандайча? Сен али кичинекейсиң, балагатка жете элексиң, ойной берсең болот го деп суроо берсе, бала ушундайча жооп берди: "Жок, мен апамдын от жагып жаткан маалда көрдүм эле. Кичинекей чырпыктар менен биринчи отту алоолонтуп, тутантып, күйгүзүп, андан кийин качан от алоолонуп күйгөндөн кийин артынан чоң дөңгөчтөрдү чоң отунда да алып келгенин мен көрдүм. Кыямат күнү корком, Аллах Таала биринчи жаштыктан сурап, жаш балдардан биринчи сурак кылып, андан кийин чоңдорго өтөбү" деп баягы бала жооп берди. Бул берген баланын жообунан өтө чоң сабак алды да. Себеби Аллах Таалам жаштыктан дагы сурайт экен да. Жаштыгыңды эмнеге өткөрдүң? Кандай кылып өткөрдүң? Бүгүнкү күндө биз жаштыгыбызды эмне кылып жатабыз? Исраф кылып жатабыз. Кийин деле жетишемин деп жаштыктын баарын кетирип коюп жатабыз туугандар. Себеби жаштыкта адамдын зээни курч болот, көзү курч болот, жаттаган нерсесин унутпайт.
жаштыкта жаттаган нерсе ташка тамга баскандай дейт го. Ошондуктан урматтуу туугандар, жаштыгыбызды биз эмне кылайлы? Илимге арнайлы, жаштыгыбызды ибадатка арнайлы, жаштыгыбызды Аллахтын жолуна арнап, жаштыкта көптөгөн жакшы амалдарды кылып кала турган болсок, урматтуу туугандар, анда биз эмне кылат экенбиз? Утукта болот экенбиз туугандар. Жана ошондой эле үчүнчүсү, адам баласы ден соолуктуу болгон учурда оорудан мурда ден соолуктун кадырын билишибиз керек экен туугандар. Караңыздар, учурда адам ден соолуктуу болуп турган маалда кандайдыр бир жакшы амалды кылып калса, ооруп калган учурда дагы Аллах Таалам ошол ден соолуктагы болуп турган, кылып турган ибадаттардын сообун ооруп калган маалда дагы жазып турат экен да. Ошондон мына баардыгыбыз Аллага шүгүр, 6 саныбыз аман, ден соолуктуу болуп турган учур экен. Ушул учурда биз эмне кылыш керек экен туугандар? Жакшы амалдарды көп кылып калыш керек экен туугандар. Жана ошондой эле төртүнчүсү, алектенип калгандан мурда бош убагыңды кадырлап калгын дейт. Бир нерсе менен алек болуп калаардан алдын. Себеби эмнеге? Тагдыр деген ушундай. Убакыт өтүп бир күнү адам баласы ооруп калат. Ошол оору менен алектенип калат. Өзү эле эмес, башкаларды дагы ошол адам менен алектендирип коет да. Ошондой болуп калыштан алдын туугандар, ушул боштугубузду, бош убактыбызды туура өткөрө турган болсок, аль-фарогу бабул маасия. Боштук бул эмне экен? Күнөөлөрдүн бир эшиги экен да. Бош калып калсак эле эмне кылат экен? Бизди башка жака азгырып, убактыбызды туура эмес жака өткөртүп, ошонтон урматтуу туугандар, бош убактыбызды ар дайым кадырлап, жакшы амалдар менен алек кылып, өзүбүз эмне кылайлы? Өзгөбүз эсеп кысап кылайлы, жакшы амалдарды кылып калайын, Куран окуп калайын, зикир кылып калайын, Аллага бир сүйкүмдүү жакшы амалдарды кылып калайын деп эмне кылайлы туугандар? Убактыбызды, бош убактыбызды кадырлап калайлы. Жана ошондой эле кедейликтен алдын байлыгыңды. Аллах Таала бизге байлык берген. Ден соолук бул неамат, байлык. Аз болсо дагы эмне бар? Бизде бир аз байлыгыбыз бар. Ошол байлыгыбызды туура жака иштетип калайлы туугандар. Жашап жаткан жерибиз өзүнчө бир чоң байлык туугандар. Ошондуктан урматтуу туугандар, сараңдык бул эмне экен? Тозоктун бир бутагы экен да. Ал эми берешендик бейиштин бир бутагы экен. Ошондуктан берешен адам бул Аллага жагат экен да. Сараң адам, бирок ибадаты бар, Аллага жакпайт экен. Ошондуктан биз эмне кылайлы? Аз болсо дагы эмне кылайлы туугандар? Байлыгыбызды туура жака иштетип калайлы. Берешен болойлу. Аллах Таала берешен зат, берешен кулдарын жакшы көрөт. Аллах Таала адилеттүү зат. Адамдардын бири-бирине адилеттүүлүк кылган мамилесин Аллах Таалам жакшы көрөт. Берешендик бул бейиштиктердин сыпаты. Себеби эмнеге? Бейиште баардыгы эле бири-бирине бере берет экен да. Баардыгы эле бири-бирине алгыла, келгиле деп бүт бардыгын эле бир тамакка чакырып, сыйга чакырып, берешендиктин сыпаты, бейиштиктин сыпаты бул берешендүүлүк экен. Ал эми тозокулардын сыпаты эмне экен? Баардыгы эле меники болсун, меники болсун, меники болсун. Эч кимге жетпей калсын, меники эле болсун, меники эле болсун. Бул тозокулардын сыпаты экен да. Ошондуктан Аллах Таалам баардыгыбызга бейиштик болуп, бейиштик сыпаттар менен Аллах Таалам сиздер менен биздерди кооздосун туугандар. Ушул айтылган нерселерди эмне кылайлы? Кадырлайлы. Кадырлабай турган болсок, эртең бир күн келет, аттен кылып калабыз туугандар. Аттен кылып калганда баардыгы кеч болот. Сахабалардын доорунда ушундай бир окуя болгон экен. Бир сахабанын, бир адамдын жан чыгаар мезгилинде жанында жоро жолдоштору отурат эле. Жан чыгаадын алдында ошол адам эмне деди? Ай аттың ай, бүтүн болгондого. Ай аттың ай, жаңы болгондого. Ай аттың ай, алыс болгону деп айтып, шахадат калимасын айтып, жаны чыгып кетти. Аны түшүнбөй калган жанындагы достору, сахабалар келип пайгамбарыбыздан сурады. Эй Аллахнын элчиси, паланча азыр жаны чыкты. Жан чыгаардан алдын ушундай сөздөрдү айтты, биз түшүнбөй калдык, эй Аллахнын элчиси деди да. Дегенде ал кандай сөздөр эле деп сураганда, аттың ай алыс болгондо, аттың ай бүтүн болгондо, аттың ай жаңы болгону деп айтып, андан кийин калим айтып, шахадат калимасын айтып, жаны чыкты дегенде ушундайча жооп болду. Ар бир адам өлөөрдөн алдын бара турган жерин сөзсүз көрөт экен да. Ошондуктан көрүп жүрөбүз. Канчалык адамдарды көрөбүз. Ушундай жылмайып күлүп жаткан адамдарды көрөбүз. Себеби эмнеге? Жашоосу кандай болгон болсо, өлүмү көрсөтүп жатат кайсы жактык экенин. Өмүр бою жашоосунда ибадат жок. Өмүр бою динге каршы.
Ömür boyu ушунчалык dinge asılıp ötüp ketти. Бирок ал адамдын көрдүк өлүмү кебетеси көрсөтүп жатат каяктык экени. Жанында бир тууганы, баласы, бажасы, тууган уруктары турат, бирок сен жуу, мен жуу болуп жууганга да колу барбай атат. Себеби эмнеге? Эмнеге дегенде өмүр бою жашоосу динге каршы өтүп кетти эле, өлүгү көрсөтүп турат. Өлүгү маркум сөө көрүнүп турат. Ушунчалык капкыр болуп күйүп калган. Себеби эмнеге? Жашоосун сурасак, жашоосу өмүр бою өз эмес, балдарындагы жума эмес, айт намазга жөнөтпөйт эле дейт да. Себеби эмнеге? Өмүр бою динге каршы эле өлүмү көрсөтүп жатат. Ушундай адамдарды көрдүк, өлүп калган, бирок бетинде ушунчалык жылмаюу бар да. Жылмайып жатат, күлүп жаткан адамдай. Себеби эмнеге? Өмүр бою ибадат өткөн эле туугандар. Качан адам бейишти көргөндө бетине жылмаюу пайда болгондо, жан чыкканда, бети ушун бойдон катып калганда, күлүмсүрөгөн абалда жатып калат экен да. Бара турган жерин көрдү, өмүр бою бузук иштерди кылган, өмүр бою динге каршы жүргөн. Өлгөндө ушунчалык тозоктун коркунучун көргөндө адам ушунчалык коркуп, ушунчалык жан дүйнөсү корккондо, ошол маалда жаны чыкканда ошол абалда денеси катып кетет. Ошол себептен денеси каткан абалда каяктык экени көрүнүп турат. Ошентип баягы адамдагы, сахабадагы өлөр алдында ушунчалык бир кооз жайды көрдү. Кооз ушунчалык жапжашыл, суу шаркыраган, ушунчалык бир кооз жер. Арасында ушунчалык бир чоң бир кан сарай турат. Аябай чоң үй. Ошондо периштелерге суроо берди, бул кимдики бул үй деп суроо бергенде, баягы периштелер жооп берген экен. Бул сеники деген экен да. Кайсылык кылган амалым үчүн деп ушунчалык таң калып сураганда, болбосо өлүм алдында жатат. Периштелер менен сүйлөшүп жатат. Бул кайсылык кылган амалым үчүн дегенде, билесиңби, сага бир курсагы ач, жетим бала, жегенге эч нерсеси жок, курсагы ачка, ушунчалык кыйналып келген маалда сенден бир нерсе сурады эле, койнуңда, колтугуңда ушул көтөрүп келе жаткан наныңдын 3/1 бөлүгүн сындырып, мынакей, ушуну менен курсагың тойгузуп ал деп бердиң эле. Ошол амалың Аллахка ушунчалык жаккан экен, ошол амалыңдын себебинен Аллах Таалам сага ушул кан сарайды сага белек кылды деген экен да. Дегенде аяттың ай, ошол нанымды бүтүн эле берип таштаганымда деп аттен кылган экен. Бүтүн болгондо балким мындан дагы чоң белек болмок беле мага депчи. Экинчи андан дагы кооз, андан дагы сулуу, ушундай бир чырайлуу кооз үйдү көрсөттү. Бул ким үчүн? Бул дагы сен үчүн деп периштелер жооп берди. Кайсылык кылган амалым үчүн? Билесиңби, сага ушундай бир жаш бала үшүп тоңуп келген экен, сен үстүңдөгү кийимди чечип, мен муну кийип алчы деп үстүңдөгү эски кийимди бердиң эле. Ошол амалың ушунчалык Аллахка жакты дагы, себеби билбейт экенбиз, адам баласы бир амалы менен бейишке кирип кетет экен да. Көп амалдарды кылабыз, бирок Аллахтын алдында сүйкүмдүү, Аллахка ушунчалык жагымдуу амал кылып калышыбыз мүмкүн экен жашообузда. Ал адамдын дагы үстүндө кийип жүргөн кийимин баягы жаш бала жылып алсын, үшүп атат экен деп, үстүнө кийгизип, ушул сага белек болсун менин кийимим деп берген экен. Ошол амалың Аллахка жаккан экен дагы, ушул кан сарайды сага белек кылды дегенде, аяттың ай, ошол үстүндөгү кийимим жаңы болгондо деген экен да. Бейиштеги бара турган жерин көрүп атат, дагы аттен кылып атат туугандар. Биздики белгисиз каяка барарыбыз. Андан кийин үчүнчүсү, андан дагы кооз, ушунчалык, андан дагы бийик, ушундай чоң кан сарайды көрсөттү эле. Бул ким үчүн деп сурады эле. Бул дагы сен үчүн деди. Кайсыл амалым үчүн дегенде, билесиңби, качан сен мечитти көздөй кетип баратсаң, жолдон бир аксакал ушунчалык таянып, ушунчалык баяндай таяк менен таянып эптеп басып бараткан экен. Ошол аксакалды колтуктап, жетелеп сен мечитке чейин алып бардың эле. Ошол амалың ушунчалык Аллахка жаккан экен дагы, ошол амалыңдын ордуна сообун ушунчалык чоң кан сарайды сага белек кылды дегенде, аяттың ай. Ошол мечит алыс болгондо мен көбүрөөк жетелеп барганымда, аяттың ай, ошол жол алыс болгондо деп аттен кылган экен да туугандар. Бара турган ордун көрдү, бирок эмне кылып атат? Аттен кылып атат туугандар. Ошого урматтуу туугандар, биз дагы кандай өтөбүз, кандай өлөбүз билбейбиз аны. Ошондон биз дагы аттен кылып калбаш үчүн бул дүйнөдө эмне кылайлы? Баардыгыбыз биз жакшы амалдар менен алек болушка аракет кылайлы туугандар. Бул дүйнө убактылуу алдап коет бизди. Бул дүйнө кандайча десек, бир спектакль сыяктуу десек болот. Ушундай чыгат дагы сахнага, бирөөсү байдын ролун аткарат, бирөөсү хандын ролун аткарат, бирөөсү кедейдин ролун аткарат, бирөөсү сурамчынын ролун аткарат. Бирок качан баягы бүткөндөн кийин, спектакли бүткөндөн кийин эмне болот? Бардыгы жөнөкөй эле артист болуп чыга келет да. Ал бай эмес эле, ал хан эмес эле, ал кедей эмес эле. Бардыгы бирдей жөнөкөй эле бир аткаруучу болуп чыгат. Бул дүйнө ошол сыяктуу. Бирөө хан, бирөөсү бий, бирөөсү жөнөкөй эле кедей адам, бирөөсү бай,
Allah Taalam sınап жатат. Бирөөсү тергөөчү, бирөөсү айыл башчы. Бирок өлгөндөн кийин туугандар, мен айыл башчы элем деп турбайт ал. Мен аалым элем, мен кары элем деп турбайт ал. Баардыгы Аллахтын алдында эмне? Бирдей кул болот да. Куран жаттаган кары, кана жаттаган Куран аяттары жатпы? Андан сурак болот. Аалымдан сурак болот. Канчалык билгениң амал кылдың? Же билбейм деп жөн эле фатва берип кое бердиңби деп аалымдан суралат. Туура эмес фатва, туура эмес берген болсо, анда аны дагы эмне кылат? Ошол жерден азабын берет. Тергөөчүдөн сурайт. Сен кандай тергедиң? Адилеттүүлүк кылдыңбы? Биз бул дүйнөдө тергей турган болсок, Аллах Тааланын алдында бизди периштелер тергейт. Ал жерде биздин таанышыбыз жок, тайкебиз, байкебиз жок туугандар. Ал жерден Аллахтын алдында баардыгыбыз бирдей кул болобуз. Ошонтуп урматтуу туугандар, ушул убактыбызды текке кетирбестен, ар бир убактыбызды убагы менен жакшы амалдар менен өткөрүшкө Аллах Таалам баардыгыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун.